Арыбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Дастан Биримкулов, музыка аткаруучу. Бүгүн сиздерге чыңыроон аспабын тааныштырам. Бул колумдагы чыңыроон деген аспап сурнайдын жезден жасалган түрү болуп эсептелинет. Кош чымылдактуу үйлөмө аспап. Чыңыроон унутта калган аспап. Илгери чыңыроон аспабын кабар берүүчү аспап деп ар кандай жортуулдарда жана тойлордо кеңири сурнай менен, керней менен, доолбас менен катарлаш ойноп келген аспап. Бул аспап жок болуп кеткен. Бул аспапты Нурланбек Нышанов агайыбыз 2018-жылы Манас эпосунун сөздөрүнүн арасынан эскерилген текст боюнча мунун мүнөзүн, түзүлүшүн, жасалган материалын жана ойнолушундагы ошол эпостон издеп таап, анан калыбына келтирген. Бул аспаптын өзгөчөлүктөрү өзү эле айтып тургандай чыңыроон деп атат. Чыңылдап, зыңылдаган үнү менен өзгөчөлөнөт. Чыңыроондо сурнайдын күүлөрүн ойносо болот. Жана ошондой эле бизге жеткен күүлөрдө кылгыякта мисалы чыңыроон деген күү сакталып калынган. Кыргызда өзүңүздөр билгендей комуздун күүсүн кылгыяк менен аткарып келишкен, кылгыяктын күүсүн башка аспаптар менен. Ошондой эле чыңыроон, сурнай, керней күүлөрүн ар башка аспаптарга салып аткарылып келген. Азыр Жунусалы Куттубаев атабыздын сурнай күү деген күүсүнөн бир аз кайыр берейин.